Болот Темиров президенттин сөз эркиндигине кысым болбосун деген талабы менен бошотулду. Кече Баңгизат менен кармалды делген Темиров Лайв каналынын жетекчиси Болот Темиров камакка алынган. Бүгүн президенттин сөз эркиндигине кысым болбосун деген талабы менен бошотулду. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев да Болот Темировдун канынан Баңгизат чыкпаганын басма сөз жыйынында белгиледи. Садыр Жапаров мыйзам алкагында жүргүзүлгөн кандай гана кесиптик ишмердүүлүк болбосун, анын ичинде журналисттик ишмердүүлүк дагы басым кысымдын тигил же бул түрүнө себеп болбошу керек. Ар бир иш бардык жагдайларды эске алуу менен калыс идиктениши зарыл. Болот Темиров жана башкалардын Баңгизат менен кармалгандыгына байланыштуу иштердин адилет тергелишине толук көз салып турам. Ошол эле убакта журналисттерден дагы жалпы элдин алдында бирөөнү жөнү жок каралап, айып койгондон алыс болсоңуздар деп суранып кетет элем. Бир нерсе айтардан мурда чын аныгын тактап алып, жоопкерчиликти сезип, анан чыгарып туруңуздар. Камчыбек Кыдыршаевич ушул маалымат жыйынында өзүнө карата каралоонун толук жалган экенин ийне жибине чейин түшүндүрүп бериптир. Азыр мамлекеттик ар бир ишкана мурдагыдай жашыруун иштебейт, баары ачык. Керек болсо бир нече оппозициялык журналисттерден турган комиссия түзүп, текшерип келгиле. Биз шарт түзүп берели деп эң туура айткан. Текшергенге толук мүмкүнчүлүгүңөр бар. Бизде баары ачык. Мындан ары журналистиңби, чиновниксиңби, же жөнөкөй жарансыңбы, баарыбызга мыйзам бирдей иштейт. Ошолордун кармалышы боюнча бир маалымат берип кетейин. Биринчиден, бул Болот Назаров деген бир комузсуз жигит бар эле. Ошол комузсуз жигит ошолор менен кошо иштейт экен. Ошолор менен кошо көптөгөн, то есть ошо Болот Темировдун дос окшойт чамасы, жакын окшойт, постоянно ошо менен чогуу иштейт экен. Так. Анан бул бала постоянно жанагы наркотикти эме кылат экен, колдонот экен. Наркотик колдонот. Назаров Болот Назаров. Наркотик колдонот экен. Бул колдонгондо дагы жөнөкөй наркотик эмес, бурбулятор менен колдонот экен. Мына мен кече эмеси көрдүм, жанагы видеосу, мен деле силер көргөндөй эле көрдүм интернетте. Бурбулятор менен колдонот экен. Бурбулятор это что? Бурбулятор деген бул таза наркотик эмес. Бул химиялык элементтерден жасалган наркотикти коюп туруп, аны бурбулятор менен эмесин жанагы эффектисин көбөйтөт. Бул маселе азыр биздин Бишкекте өтө көбөйүп кетти. Бишкекте жаш балдар наркотикти колдонуу боюнча өтө көбөйүп кетти. Мына өзүбүздө чоң балдар ушинтип колдонушуп эме кылып атышат. Андан сырткары бул жерде Афганистандан бизде азыр Чарс келип атат. Чарс деген өтө жаман бир наркотик келип атат. Метаморфин деген химиялык наркотик бар. Метаморфин деген. Мына азыр бизде жанагы ночной клубтарда, жаштар көптү болгон жерлерде ушулар колдонушуп, чын айтканда булар баардыгы акчага сатылат. Көптөгөн жаштарыбыз ушу эптеп акча таап келип, ошого колдонгон жаштарыбыз бар, фактылар көбөйүп атат ушул. Ушуну биз азайтышыбыз керек. Ушул жерде отурган баарыбыздын балдарыбыз бар, неберелерибиз бар. Алардын келечегин ойлошубуз керек. Анан кийин ошол Темир Назаровдун үстүнөн алар бир-эки адам арыз жазат. Ушул Темир Лайвдын офисинен ар дайым наркотиктер таркатылып атат. Болот Назаров ар дайым ошол офисинен алып чыгып атат деп арыз жазышат. Анан биз аны арыз жазганды мына тигил Ички иштер министрлиги карабай койгонго алардын укугу жок. Алар караш керек. Алар карап, ошонун ичине кирип, ошол текшерип, көрүп, анан ошондой кылганда жанагы адамдар көбөйүп, журналисттер көбөйүп, өзүнчө эле мындай шоу кылышты. Бул обычное преступление, криминальное преступление наркотического средства. Так? Ошол негизинде мына кармалды. Мен эки видеосун көрдүм, тигил Болот Назаровдун. Эме болуп атканын. Анан Болот Назаров апарып текшериптир, жандагы кызды апарып текшериптир. Алардын канынан наркотиктин анализ кровидан наркотик чыккан. То есть алар постоянно употреблять этип жүрүшкөн. Ал эми мен бир жактан сүйүнгөнүм жакшы болду, мен сүйүнүп атам, жакшы болду. Болот Назаровдун канынан чыккан жок. Ким эле? Болот Темиров. Извините, Болот Темировдун канынан наркотиктин кошулмалары чыккан жок.
Бул бир жагынан бизди кубандырат. Мүмкүн ал өзү применять эткен эместир. Биринчиден бул кубандырат, экинчиден анын жазасын жеңилдетет. Бүгүн алардын башкаруу чарасын карайт экен. Мен ойлоймун, Болот Темировду баягы камабастан эле, сыртка чыгарып коюп эле мындай иликтөөнү жүргүзө берсе болот деген ойду айткым келет. Ошол ойду айткым келет. Эми муну соттор чечет. Буюрса бүгүн башкаруу чарасы албетте каралат экен. Ал эми берки Болот Назаров, анын канынан наркотик чыккан, ал ар дайым ошону колдонуп жүргөн, ар дайым ошого ыктап, ошого мындай не деп коет, баягы көнүмүш адат болуп алган да, зависимость болуп алган. Аны министр эме билет, ички иштер министрлиги. Удуда болсо керек да. Мен аны бул бардык ишти кылган эч кандай атайын службанын ГКМБдын буга тиешеси жок. Мен жоопкерчиликтүү түрдө айтып коеюн. Спецназ Альфа болуп жүрөт. Спецназ Альфа эмес, СБУ. СБУнун спецназы. Альфа андай жерлерге барбайт. Альфа это контртеррористический группировка. Ал эч кандай мындай майда чүйдө наркотикке чыкпайт ал. Бул только ички иштер министрлигиники. Алар өздөрүнүн иштин мыйзам чегинде жүргүзүп атышат. Эч кандай аларга тоскоол болбош керек. Эгерде күнөөлөрү далилденбесе же башка боло турган болсо, мыйзам чегинде чыгат. Бир гана маселе, мен кечээ муну далаштырткенде мен айттым, баары мыйзам чегинде болсун. Адамдын укугу корголуш керек. Кандай адам болгондо. Ал наркоман болобу, пьяница болобу, же заядлик аяк баягыдай түгөнгөн кылмышкер болобу, убийца болобу, баары бир деле анын укугу корголуш керек. Ушул принципти кармап турабыз. Ушул принципте эч ким Болот Назаровго дагы, Болот Темировго дагы эч кандай кол тийгизбестен, жаман сөз айтпастан бардыгы мыйзам чегинде өткөрүүгө милдеттүү. Эгерде алар ушундай жалып кыла турган болсо, мени урду, тепти же башка кылды кыйнайт дей турган болсо, анда биз чара колдонобуз. Ошол. Чолпонбек Сабылбеков, журналисттердин редакциядан ноутбуктардын жана компьютерлердин чыгарып кетүү бул сөз эркиндигине соккол саналбайбы сиздин оюңузча? Урматтуу журналисттер, сөз эркиндиги деп биз ушундай жанагыдай кылынып аткан кылмыштарды прикрывать эткенге эч кандай моралдык да, юридикалык да акыбыз жок. Эгерде Кудай сактасын, Кудай тооба кылды, ушул жерде бир кылмыш боло турган болсо, ушул жерде кылмышка тиешелүү ушул кабинеттеги бардык нерселер изят этилиш керек. Ал компьютерде мүмкүн булардын ошол наркотикти каяктан алып аткандары жазылгандыр, наркотиктин түрлөрү жазылгандыр, наркотиктин баалары жазылгандыр, наркотиктин аттары жазылгандыр, наркотик таратып аткандар жазылгандыр, кимдерден алып аткан жазылгандыр. Ошондуктан алар как положено эмелер компьютерлерин алды. Азыр аларды баягы следственный действие жүргүзүлөт, так, следственный мероприятие жүргүзүлөт. Анан кийин эгерде баары жакшы боло турган болсо, алар барып кайтарылып берилет. Эч маселе жок. Мен ойлоймун, алардын компьютерде эч кандай криминальный, бир мындай мамлекетибиздин бир зыян келтире турган нерсе жок деген ойду айтамын. Кудай буйрса алардын компьютерлери кайтарылып берилет.